Биздин Кыргыз Республикасынын муфтияттар алдындагы фатва кабыл алынган. Бул фатвада дагы биздин ушул маркумду узатууда жолосо ушул ыксыз чыгымдарды кыскартуу багытында өздөрүнүн ушул фатвада белгиленген тартиптери бар да. Өлкө башчысынын жарлыгы чыккандан бери 2022-жылдын март айынан тарта Кадамжай районуна да атайын түзүлгөн комиссиянын негизинде маркумду узатуу, үйлөнүү үлпөт тойлору жана ар кандай той мааракелерди өткөрүүдө коомдук турмуштагы ыксыз чыгымдарды тартипке келтирүү, ысырапкерчиликти жоюу боюнча маселе каралып, тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилерине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына протоколдук тапшырмалар берилген. Ага ылайык бүгүнкү жыйында түзүлгөн комиссиянын төрайымдары ысырапкорчулукту болтурбоо максатындагы иштерди жүргүзүүдө эл арасында бир топ түшүнбөстүктөр болуп жатканын белгилешти. Алдын кимдердин үйүндө мына ушундай айттык болсо, ошолорду айыл өкмөттөргө чакырып, бийлер менен кошо, молдолор менен, лидер аялдар менен ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө дагы жакшы болот эле да. Азыр эми көп эле айтып атышат, мен өзүм окунадан боломун, жана аким айтып кетти, жакшы жөрөлгө болуп атат экен деп, туура жакшы жөрөлгө болуп атат, өткөн айттан башталды, мына азыр дагы стадиондо эртеге болгон атат. Бирок ошол стадиондо намазын окуп келип, мечиттерде баягыдай ошол эмеден себеттерди, малдарды алып келесиңер, биз жейбиз дегендер болуп атат да. Мана ошого эми баягы айттыгы барларды чакырып туруп жыйын өткөзгөндө мүмкүн ошолор абарбай койсо, мен жоопко тартылат экенмин, же мындай болот экенмин дегенде кандай болот эди деген ой пикирди айткым келип атат да. Анан азыр ошо жана сиздер туура айтып атасыздар, төлкө өлүк эле жабышып алдыңар да деген сөздөр аябай көп айтылып атат. Анан баягыдай тойлордо мына кече жакын деле ушул өзүмдүн эле айылымды айтайын. Тойлордо ушу кафеге 500 стол деп 50 адам барабыз деп алып 80-100гө чукул адамдар барып атат да. Райондун аймагында жарлыктын аткарылышы боюнча элдик жыйындар байма-бай өткөрүлүп, Баткен облусунун казысы, жергиликтүү кеңештин төрагалары, райондук мекеме ишканалардын жетекчилери, коомдук алдын алуу борборлорунун мүчөлөрү, аялдар кеңешинин төрайымдары катышып, биргеликте иш алып барышууда. Жыйында эл арасында маркумду жерге коюу, маркумду эскерүү, ошондой эле үйлөнүү үлпөттөрүн ар кандай мааракелерди өткөрүү менен коюу жана коомдук турмуштагы ыксыз чыгачыларды тартипке келтирүү, ысырапкерчиликти жоюу боюнча маселе каралып, тиешелүү мекеме ишканаларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына протоколдук тапшырмалар берилген. Соңку жылдары көрүлүп жаткан чараларга карабастан коомчулукта ар кандай үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумду эскерүү үрп-адаттарын жана той мааракелерди өткөрүүдө социалдык абалына карабастан ашыкча ысырапкерчиликке жол берилүүдө. Белгилүү болгондой, динде да, маркумду жерге коюуда, маркумду эскерүү үрп-адаттарында мындай ысырапкерчиликке жол берилбейт. Маркумду акыркы сапарга узатуу жөнүндөгү чыгарылган жоболорго толугу менен итаат кылып, ошого амал кылып атабыз. Эч кандай мыйзам бузуулар десекпи, же болсо ошого терс көрүнүштөр болгон жок туугандар. Гүлнара Матисаева, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары. Тартипке келтирүү боюнча кабыл алынган жоболордун тартиптери сакталып,